Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, урматтуу Facebook'тагы досторум, урматтуу кайдыгырыңыз жарандар. Мына мен көп жылдан бери укук коргоочу болуп, ушу Кыргызстанда бир далай коррупциялык, экономикалык кылмыштардын күбөсүмүн. Канча ар бир Кыргызстандын ар кайсы бурчтарынан арыздар келип түшөт. Бардык жерге барып, ошо чоо жайын неметип, андан кийин мынакей прокуратурага, ички иштер милициясына, каржы полициясына, АКС, Айтор бардык күч органдарына, эсеп палатасына мына ушунчалык арыздардын баарын жазып, мына көп натыйжа бербейт. Себеби натыйжа бербеген себеби бул коррупция мамлекеттин ичинде чырмалашып калган. Бири-бири менен уурлар алек болуп, мамлекеттик деңгээлде уурлук жолго түшкөн. Бул уурлук эмнеден, мына ууру деген сөз мурун кокуу, тигини ууру, муну ууру десең, шап баса калып алыны текшерип эме кылып жойчу да. Азыр мамлекетте андай жок. Азыр ууруну эч качан тиги эме ачыкка чыгарбайт дагы, ошо басып коет дагы, акчасы менен бөлүшүп отура беришет. Мынакей эми силерге айтайын, эң чоң ири экономикалык кылмыштардын бири мынакей богореки акыркы күндө алтын кендер, алтын жагынан, алтын каскан жагынан, кумтөр деген чоң чечилбеген эмелер бар. Жер үй деген чечилбеген маселелер турат. Мынакей кыргыз алтын, мисалы мамлекеттик ишкана кыргыз алтын ушунчалык чоң министерствого менен барабар эмеле, тиги мекеме. Мына акыркы мынакей Саргул, Дастан Саргул кеткенден кийин бул жер аябай коррупцияга малынды да. Ошентип малынып отуруп, улам азайып отуруп, кыргыз алтындын канчалык буюмдарын бар банкрот кылып, уурлук кылып атып, таптакыр ишканалардын баары токтоп, акыры мынакей кип банкрот алында турат. Мынакей кыргыз алтын. Мынакей силерге айтып кете турган нерсе, макмал алтынды алсак. Мына макмал алтын боюнча мен көп макала жазгам. Канчалык уурлук кылгандарын, канча эметкен баары эле далилдүү. Бирок ошо далилди менен өз жазасын албай атпайбы бийлик баштары. Мына акыркы убакта Алмаз Алымбековдун иштеген маалында мынакей макмал алтын акыркы убакта 17-18 килограммдан алтын урдалып атты. Мунун баарын канга акчап айтылып атты, бирок өкмөт эч бир чара көрбөйт. Ошол эле Тогуз-Торонун начальник милициясы, ошол эле прокуратурасы, ошол эле тиги УКНКнын кызматкерлери акча алып коюлган чукпай атышпады ошолордун баары. Ал эмес, ошо криминалдык элементтер дагы ошо завод, фабриканын долясына отурушпады. Муну эчтеке кыла алган жок. Мына мамлекет мына кандай кайдыгерлик болуп атат да. Мына уурлук кандай жол алган. 18-17 килограмм алтын деген эмне деген тантып. Мына акыркы убагында профсоюзга рахмат Буй мырза Бектеновго. Мына ошо алып чыгып, уурлуктун бетин ачып, чоң ызычуу болгондон кийин Дыйканов Каныбек фабриканын директорунун кызматтан алган. Кызматтан алгандан кийин ошо уурлуктан кызматтан алса, мына Алмаз Алымбек кайра ошо Дыйканов Каныбекти Солтон Сарыга. Солтон Сарыда да уурлуктан кызматтан алганын алса, кайра ошо жерге ууруну апарып туруп, мынакей кайра тиги кызматка койду, директор кылып. Бул эмне, мамлекет бир оюнчук болуп калбады, мынакей. Себеби уурлуктар баары тең бири-бири менен чырмашып калган да. Мынакей эми азыр тиги макмал алтын, тиги Кытай инвесторго өткөн. Кытай инвесторге кандай кылып берилип, кандай кылып акча алганын, кандай кылып берип койгонун таң калышты да бул. Тендерден уттуу кылып берилген да. Бирок ошо Кытайдын инвестору мына азыркы тапта иштеп аткан 30 килограммдан ашык алтын алып атат. Мурун макмал алтын, тиги кыргыз алтында иштеп макмалды Каныбек Дыйкановдун убагында
kızım o жумушчулар 3000-5000 сомдон айлык алышчу. Азыркы мынакей инвестор келгенден кийин 500 киши иштейт. Мурункудан 1200 киши иштебейт. 500 кишидеги ошо айлыктары 10.000-15.000 сом айлык. Адискөйлөрү 50.000ге чейин. Мына көрдүңөрбү кандай айырма орто жердеги. Мынакей кандай мафия мынакей уурулардын эмеси айырмалары мында эме болуп атат. Мына Кытай иштетип атат. Кытай ошол эле макмал алтында калган техника, шаймандары, ошол эле фабрика, ошол эле штольня, ошол эле экскаватор, ошол эле эмелер менен иштеп атат. Мына көрдүңөрбү кандай? Эч бир тиги техника алып келген, жаңы техника алып келген жок. Мына көрдүңөрбү кандай эме айырма болуп атат. Мына эми ошону бир изилдеген киши жок. Бир изилдеген мамлекеттик орган жок. Мынакей. Эми дагы бир эмени карагыла. Мынакей Орловкада алтын кен деген фабрика бар. Алтын улгоч фабрика. Биринчи келгенде алтын фабрика 45 миллион доллардын фабрика болчу өзүнүн айтылганы. Анан кандайдыр бир себептер менен эле тиги Бакиевдин убагында фабрика 60 миллион долларга чыгып калат. Көрдүңөрбү? Ортосунда 20 миллион доллар айырма. Анан ошо фабрика иштебей эметип курулуп аткып туруп 2010 жылдан кийин революция болот дагы ошону менен Алмаз Атамбаев болот. Алмаз Атамбаевдин убагында ошо баягы 60 миллиондук фабрика 260 миллион долларга чыкты. Мына муну текшерген бир дагы күч органы жок. Бул каяктан табылган акча? Каяктан фабрика 260 миллион долларга курулган фабрика алтынды концентрат гана чыгарат. Бул фабрика эски каяктагы тиги калдыктардан заводу. Фабрика бул өзү жөн эле эме тиги концентрат менен гана алек болот. А концентратты алып туруп анан Кытайга апарып, ошо жактан анан алтынды баланча алтын чыкты деп эле коет. Көрдүңөрбү? Кандай айырма бар. Муну эгерде текшерсе, мына Бишкек жылуулук электростанциядагы уурулук мына ушу алтын кенден дагы чыгат. Көрдүңөрбү? Кандай ишти кылмыш иштер болуп атат. Эми алтын концентрат жөнүндө айтайлык. Алтын концентрат убагында тиги парламентте көтөрүлгөн. Жылына 10.000 тонна алтын концентрат биздин өлкөдөн тышка алып кетет. Ар бир тонна концентратта 50 граммдан 500 граммга чейин алтын болот. Бирок ошо алып чыгып баратканда лицензияга кол койдурат. Мына ошо лицензия кол койгондо чоң эме бар да, пара алуу, кол келишим кылып, лицензияны алганда да кол койдурма жай бар, өкмөт уруксат берет. Ошо өкмөт уруксат бергендер май талканын ичинде болот мынакей. Мына ошонун баарын тең ушу концентратты сыртка алып чыкпаш үчүн ошол эле макмалдын заводдун ар жагына жаңы уникалдуу завод кура баштаган Максат Жээналиев тиги Кытай ишкерлери менен. Уникалдуу завод. Бул жерде цианид да колдонбойт. Башка алдыңкы технология менен жабдуулар менен алдыңкы мамиле аба ырайына экологияга бузбай турган эме уникалдуу технология менен концентратты тазалачу Доре деген стандартка алып келе турган фабрика курулуп аткан да. Анан ошондо мынакей алтын кен, дагы тетиги чаткал, жалабат, ар кайсы жердеги жанагы концентратты чет өлкөгө ташып кете турган компаниялар мына ошолор уюшуп туруп мынакей тиги фабриканы өрттөтүп таштады. Элди козутуп туруп.
Uyuşturucularda bilet, bu organ bilet, içki işleri organ bilet, prokuratura dile bilet. Bирок bunu tergebe etpayбы, алып чыкпай атат эч качан. Тергебейт эч качан. Мына ушуну менен фабрика өрттөнүп кетти. Көрдүңөрбү кандай кылмыш иш болду? Бул мамлекетке чоң зыян алып келген. Эми азыр аны деле кайра иштетсе болот, бирок өкмөт болбой атат да. Себеби концентратты алып чыкканга чоң акча ортодо ойноп атат да. Көрдүңөрбү? Мына ушунун баарын тең эмне үчүн күч органдары, ушу биздин мамлекеттин коопсуздугуна жооп бере турган мекемелер эмне үчүн бетин ачпайт? Эмне үчүн бюджеттин акчасын жеп алып, генерал деген наамды алып атышат? Булар чыккынчы да душман да мамлекетке. Мына ушундай эмелерди кылбай атпайбы? Мынакей өзүңүз алып көргүлө, мынакей Амангелди Муралиев деген директор кеңешинде иштеп жүрдү. Алтында, Кыргыз алтында. Мынакей директор кеңешинде бол, бул өзү коммунисттик партиянын такшалган коммунист болуп жүрүп, чоң ири мекемеде премьер-министр болуп, мына иштеп кызматта аркалап жүрүп, мынакей ошон директор болуп жүрүп, бир дагы үн катпай. Себеби 40 миң доллардан айлык алып, сыйлык алып $150,000. Анан өзүнүн үй бүлөсү менен 2 жолу жылына тиги Гавайи ишип жакшы бир тиги чет өлкөлөрдүн курортторунда эс алып жүрбөдүбү? Мына акыры мен жаздым ушуну. Анан кетти кызматтан. Мына ушулардын баарын эмне үчүн жойбойт? Мынакей эмне үчүн ошо патриот деген Амангелди Муралиев эмне үчүн ачык айтып чыкпайт? Мына алтында айткандардын баары тең түрмөдө жатат. Мынакей Садыр Жапаров жатат. Жет өгүздөгү канча жаш жигиттерибиз түрмөдө куурады жөнгө. Мынакей эми мына боорки ушу чоң казаттагы Сыймык Жапыкеевдин мынакей феноменалдуу коррупциянын бетин ачкандан кийин эл косколо баштады. Мына Сыймыкка чоң рахмат деш керек. Мамлекет дагы бир Сыймык урмат көргөзгөндөн ордуна аны кайра басынтып атканы эң өкүнүчтүү болуп атпайбы? Биз жарандар, өлкө башчылары косколбосо косколбой койсун. Биз жарандар өзүбүз косколушубуз керек. Өзүбүз маселелерди көтөрүш керек жерлерине. Ошондо эл баарыбыз тең биригип, баарыбыз тең мынакей ошондо айтып чыксак, жерлердеги коррупциянын баарын айтып чыксак, биз жеңебиз. Биз мажбур кылабыз мамлекетти иштеткенге. Балким мынакей Сокем, мынакей 3 жыл болду, мынакей Сокем 35 коррупционерлердин бетине ошо Кыргыз алтында ошо алып чыкса деген үмүт бар. Ошо Сокем мынакей бир эле ошон Сокемдин ички дүйнөсү, күч руху дүйнөсү, иштегиле деп айтса эле иштеп коет. Бунун бат эле бетин ачып коет. Бирок ошону ачпай атпай, ошонун аркасына мынакей Кыргыз алтын жейт, кумтөр жейт, тиги жейт, бу жейт, башка бажы да жеп, ушундайлардын баары тең уурулуктун азабына мынакей мен 70ке чыктым, менин пенсиям 2120 сом. Бул эмне деген табык, же дарыга жетпейт, же тамакка жетпейт дегенде. Мына ушундай жаман кырдаалга келбедикпи? Айла жок мындай, айла жок. Мына ошон үчүн мени элге кайрылуу кылып аткан, ушундай бир башаламандык болуп атканына ушунчалык келип алып туруп, Кыргыз мамлекетине, өлкөгө чоң экономикалык тиги бюджетке толуктоочу мекеме мынакей азыр банкроттун астында турат. Бардыгы банкроттун астында, иштете албайт. Себеби булар адискөй эмес булар. Адистерди дагы кошо албайт. Бүт жалаң уурлардын баарын кошо топтоп алышып мынакей мүлжүп атпайбы? Биздин келечегибизди, ырыскыбызды жеп атпайбы? Бул эмне деген тамтык? Биздин балдардын келечеги жок да. А булардын балдары болсо, уурлардын балдары Англияда окуйт, Америкада окуйт, тиякта окуйт, анан Ак үйдө барып туруп кабинеттерин кыдырбайт.